Урматтуу устаз, ассаламу алейкум. Менде Кыргызстандагы эт жөнүндө суроолорум бар дейт. Биринчи, караң, сонун кылып берген. Кыргызстанда бүт эт адалбы? Жок. Бүт эт адал деп айтпайбыз да. Адал жол менен союлган эт гана адал. Кыргызстанда міне бир кепилдик барбы? Кыргызстанда союлган эт адал болот. Ток менен союлган эт болушу мүмкүн. Арам өлүп калган эт болушу мүмкүн. Азыр ушундай акмактар бар экен. Арам өлгөн малдарды алып келип сатышат экен. Аларды секим майдалап да шалма өткөрүшөт экен. Кудайым сактасын. Ошон үчүн эт алып атканда атайын тааныган жерден, тааныган адамдан сурап, анан адалбы деп сурап алыш керек. Себеби эт турушу менен өзү арам болот. Качан аны бисмилла Аллаху акбар деп союлгандан кийин гана адал болот. Болосо арам эт. Турушу арам. Качан бисмилла Аллаху акбар деп союлгандан кийин гана адал болот. Ошон үчүн эттин маселесинде тактап сураган милдет болот. Бисмилла Аллаху акбар, сакалы турабы, иншалла деп турса, анан кийин эмне? Ишеничтүү болсо анан алыш керек. Болбосо баардык эттерди алганга болбойт. Өткөндө мага бирөө суроо берди. Азыр Кыргызстанга Кытайдан мынча миң тонна тоок кирип атат экен. Ал тооктордун баардыгы Кытайдагы жана арам жол менен союлган. Мынча миң тонна ал кайга кетип атат? Бирөө уюна берип атпаса керек аны. Демек бул жерде желинип атат, ошолчу. Абайлаш керек, а? Ошого азыркы мезгилде Тойбосун тооктору колбасаларында ишеничтүү муфтият текшерип турат, а? Мисалы Ысык-Көлдөгү пансионатта, кафеде же жөнөкөй самсы саткан жерлерден сурабай эле эт менен тамактарды алса болобу, ал арам эт болушу мүмкүн эмеспи? Толук мүмкүн арам болушу. Ошон үчүн ашканалар адал деп жазып коет. Адал деп жазбаса менюсуна жазып коет, адал деп. Болбосо сурайсыз. Тамактарыңар адалбы? Жакшыбы? Күмөн санап атсаңыз, эмне кыласыз? Жебей койгонуңуз жакшы болот. Көлгө барганда эмне кыласыз? Өзүңүз алып алыңыз да коттеджиңизде пиширип жеңиз. Күмөндүү болгон жерде. Азыр Кыргызстан Бишкектин ичинде атайын ашканалар, кафелер бар. Алар ошо адал тамак берет деген менен белгилүү болгон. Ошолорго барып тамак ичебиз мисалы биз. Көрүнгөн эле жерге барып тамак жебейбиз. Себеби күмөндөн алыс болуу жакшы болот. Тигилерде отурам, мен эмне кылам, кактан билем мен. Кудай урбады, ал үчүн ар бир эт сойгондун, эт союп аткан бойнасына барышым керек болот, кыйын болот да мен. Азыр эми халал индустриядан өткөн, муфтияттын текшерүүсүнөн өткөн, жана сертификаттар болсо жакшы болот. Бирок эми азыр мусулман катары, сакалы бар, топусу бар, сүннөт кийинип алган, ошол арамды сатпаса керек, мындай шектүүлөр өзү билет, көз ойноп турат, ошолордон албай. Интип караш керек, адам сезет, а? Анан адал десем, алып жейсең, андан нар жагын билбейм. Кээ бир адамдар айтат, бирок арам болсо дагы сенин зээниңе зыяны тиет, анан дуаң кабыл, андай өкүм жок. Мен билбеген нерсе менен Аллахтын астында сурай албайм. Эртең Аллахтарга айтам, Аллахым, муну ондон баары мен сурадым эле, адал деген болчу. Анан мен алып жегенмин, мусулманга ишенгенмин. Анан мен дуам эмне кабыл кылбай койдуң, аны арам деп дейсиң да. Анан Аллах Таала айтат да. Анда Аллах Таала адилетсиз болуп калат, ошого. Аллах Таала адилеттүү. Антип дуасы кабыл болбойт. Билип туруп арамдан жесең, анан дуаң кабыл болбойт. Зейниме мен каяктан билем азыр кандай тамактарды жеп атабыз? Мени бирөө конокко чакырды. Барып жедим, арам эт болсо. Мен зейним начарласа, мен эмне күнөө? Анда мен бир жерге чакырган тойлорго, чакыртырга барбашым керек болот. Кандай болот? Ал маселеге мындай кээбирлер мындай эмоция калтырып жооп берип койгон болуусу мүмкүн. Бойняда союлган этти бизге алып келсе, анан адал деп божомолдоп жесе болобу? Жок, божомолдоп жебейсиз. Биз айтабыз, эт туруш менен арам. Качан бизге ачык далил болгондо адал болот. Кандай ачык далил? Көрөсүз, бисмилла Аллаху акбар деп сойгонун көрөсүз, адал болот. Же болбосо тиги айтат, бисмилла Аллаху акбар деп сойду, мен жооп берем дейт. Болду, аласыз. Атамдын достордон же тойдон этти алып келсе, аны адал деп божомолдоп жесе болобу? Атамдын достордон же адамдын бошо.
Неге атамдын достордон же тойдон эт алып келсе? Атам же достор тойдон эт алып келсе. Эми тойлордо ошол тоюңуз кандай той болуп атат? Той берип аткан адам ким? Берип аткан кафе кандай? Кичине суруштура коебуз да. Берип аткан адам намазхан боло турган, мисалы эч качан тойго чакырган адамдарга арам тамак бербейт. Арак ичип жүргөн, казино бирөө жүрсө сактанганыңыз жакшы болот, адамдын өзүнө байланыштуу. Эт же эт менен тамак сатып алганда аны саткан кишиге сөзсүз ишенсе болобу? Сурашыңыз керек. Адалбы? Бирөө сурайсыз. Кебетесине карайсыз. Исламдын немелери барбы жокпу? Мисалы, жоолук кийбеген аял эт сатып. Эми жоолук кийбеген адам капыр эмес, бисмилла деп союлган десе, алсаңыз болот иншалла. Орустан барсаңыз, орус бисмилла деп союлган десе, анда эмне кыласыз? Эт тамак сатат. Ал сураганда ал албетте адал дейт. Анан албетте адал дегенине кичине карап коесуз. Болсо ал жоолукчу азыр эт саткан жерлер көп. Жоолукчанына барыңыз, сакалдууга барыңыз, эми жолун тапса болот да таксыр. Мени кыйнап атасыз элечи. Албетте ага ишенип этти жесе болобу? Эми сыртына карайсыз дагы ошентебиз да.